камчыбек Ташиев айтып атпайбы? Илгери биз бала кезде дейт, бир киши айтчы Манасты 1000 киши укчу дейт. Азыр болсо 1000 киши айтат, бир киши укпайт. Манастын түпкү булагы кайда жатат? Кыбыр эткен, кыймылдагандын баарын эле Манас кылып атышат. Эмне кандай десе окшошуп атпайбы дейт. Кыргыздын ушу белгилүү адамдары ушу жайсаң деп айтып жүрүштү да. Калмактардан калган бир миф болуш керек. Кыргыздын Манасын дагы биз өзүбүзгө тартып алышыбыз керек. Тынбай Манас айтып калуу деген бул эмне деген феномен? Алар сөзсүз бирөөлөрдөн үйрөнгөн, ээрчип жүрүп. Демек үйрөнүү техникасы бар экен да. Сөзсүз да. Манасчылардан аян алдым дегенне сиз ишенбей атасызбы? Ыйык кылып көрсөтүш үчүн ойлоп тапкан нерселердин бири. Манастын 7 осуяты деп мектептерге. Манас деген Гиннес үчүн жаралган эмес, Гиннеске кириш үчүн. Манас академиясы ачылганда мен да аябай кубам, бирок алардын ичине анча купулуңуз толбой атат. Эми канам купул толсо. Кыргыз тили баары бир дүйнөлүк тил болушу эми арсар. Кээ бир патриоттор ойлонбой туруп эле дүйнөлүк тилге айнта. Кантип айлантасың дүйнөлүк тилге, кагылып кетейин. Парламентаризми деле, демократиясы деле ишке ашпай калды. Мындай да, демократия деген деле чоң жомок, улуу жомок. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70% ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Амансыздарбы, ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, сухбатыбызды баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Кезектеги конок ким экендиги мен дароо тааныштырып коеюн. Эсенбай Нурушев ага, кош келипсиз, саламатсызбы? Эсенбай ага эми журналисттик чөйрөдө көп жүрдү, мына Азаттыкта иштеди, публицист, өзүнүн мындай жазган чыгармалары бар. Эми студияга эми билгендер билет ким экендигин, Эсенбай Нурушев ким экендигин, бирок мындай билбегендер да болушу мүмкүн. Ошондуктан мен азын улак айтып өттүм маалымат иретинде. Биринчи ден соолукту сурашалы. Ден соолугуңуз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Баары жакшыбы? Кудайга шүгүр. Сиз менен эми мен 3 багытта сүйлөшөйүн деп чакырдым сизди. Манас темасында. Анткени Эсенбай Нурушев деп интернеттен карасам Манас жөнүндө көп айтыпсыз. Улуттук идеология жөнүндө айтыпсыз, анан тил жөнүндө көбүрөөк айтат экенсиз. Анан ушул өңүттө эми баарын камтып алсак дагы бир өзүмдүн бир суроолорум, даярдаган суроолорум бар эле. Манас жөнүндө сүйлөшөлү. Манас деген бул өзү эмне? Ким? Тарыхпы, жомокпу, чыгармабы? Ушуга аныктама берип алсак да. Эми Манас эмне деп бу сен айткандай тарыхпы, тиги андайбы деген маселе көп эле айтылып келет да. Негизинен бул жерде мындай да 3 нерсени караш керек. Биринчиден бул Манастын өзүндө айтылып атат да. Башка бирөөлөрдө эмес, кайсы вариантын ассаң деле Манасты айтат. Бабалардын жомогу дейт, баштасак келет ороолу дейт. Атаңардын жомогу айтпай койсок болобу. Энеңердин жомогу эстебесек болобу. Башкача айтканда, бул илгери манастылар жомок деп айтышкан. Анан манасчы деген термин деле болгон эмес илгери Кыргызда. Бул негизинен жомокчулар болгон. Жомокчу деп. Сагынбай жомокчу, Саякбай жомокчу, илгеркилердичи. Анан манасчы деген термин кийин чыкты да. Бул Совет мезгилинде тияк буякта пайда болгондо манасчы деп айтып калышты. Анан Семетейчи, Сейтекчи дегендери да бар. Менимче ушу илимге киргенде, мына өзгөчө коомдук илимдерге келгенде, ушуларда көп нерсени туура эмес түшүндүрүп жүрүп, туура эмес кандай десем түшүнүк берип койгон да. Ошон үчүн Манас эмне дегенде бул биздин биринчи кезекте ошол бабалар айтып калган сөз. Илгерки бабалардан келаткан сөз. Ал качан айткан, кайсы күнү пайда болгон, кантип жаралган, аны эч ким далилдеп айткан жок. Манастын өзүндө эле айтылып атпайбы? Көрүп келген киши жок, көрүнө Кудай билбесе көбүнүн иши жок деп. Эми бул бир Кудай өзү билбесе, калганы
өзүңөрдө деген сөз. Анан кийин жарымы жалган, жарымы чын жарандардын көөнү үчүн дейт. Көбү жалган, көбү чын көпчүлүктүн көөнү үчүн деп. Эми ошонун өзүндө эле Манастын өзүндө эле ошондой бир азыркыча айтканда көрсөтмө же болбосо установка берилип атат да. Манасты кандай түшүнүш керек, кандай кабыл алыш керек деген сыяктуу. Анан менимче ушу Манасты изилдеп, үйрөнүп келатабыз деп көп сүйлөйбүз, көп айтабыз, көп сөз кылабыз, бирок Манас жөнүндө негизги иштер жасала элек да. Эң башкысы кыяс бул Манастын текстологиялык талдоосу жок. Текстологиялык бир талдоо деген бул чоң нерсе да. Анан макро неме деп коет. Макро контекст, микро контекст деген болот. Анан ушулардын баарын талдап, таразалап чыккан бир илимий эмгектер жок да. Жөн эле толук вариантын ушу 2010-жылдардан баштап чыгарды окшойт мына Илимдер академиясынын балдары. Ушуларга рахмат, ошо Сагынбай Аксакалдыкында чыгарды чоң том болуп, Саякбай Аксакалдыкын чыгарды, Тоголок Молдонукун чыгарды. Анан эми негизинен мына кийинки кезде кошулган мына Жусуп Мамайды Кытайдан чыгарды, Анан кийин кириллицага которуп бизде да чыкты окшойт. Негизинен ушундай да. Анан ушул макроконтекст, микроконтекст жок болгондуктан көпчүлүгү Манасты жакшы түшүнбөй, Манасты жакшы билбей, анан ошону бурмалап жиберип атат да. Манастын бул жеринде мынтип айтылган, анан андай. Анан бул Манастын өзүнө эле алып, анан ушул Манастын өзүнөн жомок жасагандар көбөйүп кетти да азыр. Кандай бир жомоктор жүрөт, айланып кетейин, бу ошол ылайык келеби, келбейби, Манаска айтылганбы, айтылган эмеспи деген сыяктуу суроолор көп да. Негизи оюңузду айтып бүттүңүзбү? Оюңузду айтып бүттүңүзбү? Айттым. Манаска аныктама берсек деп айтты мына. Эми мына Манас деп бир эле айтылган эмне? Мындай бир эле Манас деп. Бирок анын варианттары бар. Саякбайдын варианты, Сагынбайдын варианты, Шапактыкы, Тоголок Молдонуку дегендей да варианттар. Ошо бир эле Манасты канча киши айтып жүрөт. Анан негизи ошондо Манастын түпкү булагы кайда жатат, кимде жатат дегендей. Эми мындай да, бул бардык эле элдер сыяктуу, дүйнөлүк бүт элдер сыяктуу бул өзүнүн чоң бир чыгармасын жаратканда эл жараткан. Негизинен көбүнчө ошол жомоктордон элдин оозунда жашаган нерселерден алып кураштырып, анан чоң бир чыгармага айланып кеткен. Манасты деле айтып атпай, а дегенде эле кээ бир эмнелер жанагы Каныкей кошкон экен деп, Каныкейдин кошогу деп элдин ичинде жайылып кеткен экен деп, анан Арамандын ырчууну айтып жүргөн экен деп, элдин ичинде жүр. Анан ошону жыйнап, териштирип, тактап, бир бүтүн эмнеге айланткан бул эми баягы Санжарада айтылат, Токтогул ырчы деп. Кадимки баягы сатылганы эмес, Токтогул ырчы, Токтогулдай ырчы болуп, Толубайдай сынчы болду. Илгерки заманда жашаган ошол Токтогул өзүнчө элдин жыйнап, анан өзүнчө бир чоң эпоско азыркыча айтканда айланткан депчи. Анан бул мына Тоголок Молдодо жүрөт, дагы башкалар да жүрөт. Бул өзү негизги эле булагы, көрөнгөсү ошо элдин ичинде жашаган аңыз кептер, айтылып калган сөздөр, ошолордон жыйналган чыгарма деп. Эми мында айтып коюш керек, кыргыздын тарыхы да бар. Мында. Эми толук эмес. Айрым нелер бар. Баягы Жирмунский бирөө айткан, бул Манас тарыхый эпос депчи. Себеби калмактар менен, жуңгарлар менен, анан кара кытайлар менен чабышканы туура бар да.
Анан Бейжиңге баргандай, Бейжиңге барбаганын эми ким билет, бирок мына кээ бир изилдөөчүлөр айтат, ошол кайсыдыр бир учурда, маселен жана хундар, башкалар баягы чеп куруп койсо да чептен ашып түшүп, анан Бейжиңди каратып алышкан. Бейжиңди бийлеп турган кадимкидей. Анан 1-2 кылым өткөндө ошо басып алган баягы көчмөндөрдүн тукумдары кадимкидей кытайлашып, Кытай болуп кеткен деген сыяктуучу. Анан жеке менин көз карашымда бул ошо элдин өзүнүн ойлоп чыгарган кыялы, ушундай болсо экен, ушундай бир адам келип кыргызды ушундай коргосо экен деген кыялы, максаты, мүдөөсү бүт баары ушул жерде чагылдырылган. Анан манасчылар чыккан, жомокчулар чыккан. Улам айтып отуруп, анан бири-бирине кошуп, өздөрүнүн нелерин, баягы түшүнүктөрүн кошкон. Маселен, Сагынбай Аксакалда ажайыпкана деген бар эмеспи? Зоопарк. Аны ошол Ташкентке чакырганда, ошо Ташкентте зоопаркты көрүп, анан ошондон кошкон деген сөздөр бар. Кийин элеби? Ооба, анан Ташкентке барганда, анан кийин эми кээ бир башка бир манасчыларды карап көрсөң варианттарында, маселен, манасты тиги калмактарды, тияк-бияктарды автомат менен атат. Ушундай жерлери бар. Анан окуй калмактар келип калды деп, анан телефон аркылуу кабар берет. Ушундай жерлери бар да, варианттары бар. Анан жеке менин көз карашымда бизде эми канча манасчы бар экенин азыр муну Манас театры чыгарган турбайбы? 150-ге жеткирип үлүптүр. Жеке менин көз карашымда ушу чоң манасчылар Кыргыздан, ошо жомокчулар. Кылымда, бир кылымда 3-өө бир ашып барса 4-өө чыккан экен да. Ошолордун айткандары, ошолор айткан жанагы манастын варианттары негизги классикалык вариант болуп бизде сакталып калды. Негизинен ушу мына Сагынбай Аксакалдан баштап келатабыз. Сагынбай Аксакал, Саякбай Аксакал, анан Тоголок Молдо Аксакал сыяктуучу. Анан башка да варианттар бар эми. Анан аларды бир классикалык, бир канондоштурулган вариант деп айтканга деле болбойт чынында. Кээ бирлери бир барак турат. Мына Илимдер Академиясында сакталып турган кол жазмаларды карап көрсөң, кээ бир манасты айткан жерлерин алып келип тапшыра берген, анан кабыл ала беришкен. Ошол анан бүтүндөй алганда бул жалпыланган, Кыргыздын баягы элдин өзү жыйнап, элдин өзү топтоп, аерге кошумча алымчасын кошуп айткандардын бардыгын жыйнап бул архивге сактап коюшкан. Бул да чоң иш өзү учурунда жасаган. Туурабы? Кантип айткан? Анан бул манасты изилдегенде дагы ушуларды сөзсүз эске алыш керек. Эске алына турган нерселерди. Кантип, ким кантип айткан, эмне деп айткан, анан кантип кошумчалаган, кантип тиги бири-бирин улаган. Ошо классикалык варианттардан алсак, Сагынбай Аксакал менен Саякбай Аксакалдыкы айырмаланат да бири-биринен. Туурабы? Көкөтайдын ашы маселен Сагынбай Аксакалды бар, тиги Саякбай Аксакалда Семейдейде айтылат Көкөтайдын ашы. Ушундай сыяктуу варианттар да. Анан менин жеке көз карашымда ушу бизде эң акыркы магикандар деп эми, ушу алтандар деп, манастын нелери деп, ушу акыркысы мына ушу Саякбай Аксакал болду. Анан азыр эми манасчылар көп. Кичинекей балдары да манас айтып атат, башка дейт, андаймындай, бара эле манасчы, андаймындай деп. Эми бир жагынан алып карасаң, бул баягы манастын бир сакралдуу, сыйкырдуу бир касиетин улам биз тытмалап жоготуп баратабыз да. Анан азыр 3000 киши топтолуп алып манас айтып атпайбы? 3000 киши. Анан баягы Сузактагы бир окуя болбоду беле? Ооба, жана кырсыктап. Кырсык. Ошондо тиги камчыбек Ташиев айтып атпайбы? Туура айтып атат.
ilgeri biz bala kezde deyt, bir kişi aytçı manasты 1000 kişi ukçu deyt. Azыр bolsa 1000 kişi aytat, bir kişi ukpay ayt dep. Anan bu manas деген кейбирлер үчүн айрым бир эмнелер үчүн жөн эле бир оюнчук болуп калды да. Каалагандай нерселер айтат, каалагандай жазат. Өздөрү жакшы окуп түшүнбөйт манасты. Окуп көрбөгөнүн оппоң эле билип койсо болот да. Анан үзүл кесил жерлеринден алып, ошону анан кийин өзүнүкүн кошуп бир жомок айлантып атат. Мен жанагы айтып атканым, текстологиялык талдоо жок болгондуктан ошону көрүнгөн жерден алып анан антай мындай деп. Эң эле эмнесин айтканда мына Айкөл Манас деген чыкты го, жанагы Саргалдакова деген вариант. Анда жанагы неме Жайсаң деген биринчи ошол айткан экен, я. Анан аны романдын ырчуулу көрө албай аны өлтүрүп коюптур. Деп анан канча жыл өткөндөн кийин анан ошо асмандан келип анан кийин аян берген эмиш. Биринчиси Сифра деп түшкөн эмиш. Анан кийин Лето деп түшкөн эмиш. Орусча түшүп атпайбы? Кыргызча эмес ошол аян, орусча түшүп атат. Анан кийин экөөнү которуп нетсе эле Жайсаң болуп калып атат. Биздин атабыз Жайсан анан андай мындай. Эми Жайсан деген каяктан чыккан? Аны жакшылап териштирген, тактаган киши жок да. Айтсаң деле болбойт. Жайсаң деген ушундай биринчи манас болгон экен деп. Жанагы Манас театры чыгарган китепте мен колума таба албай койдум, бербей коюшту, кээ бирлер сурасам. Биринчи болуп ошо Жайсаң жүрөт. Биринчи Жайсаң айткан деп. Анан кийин романдын ырчуулу айтыптыр, анан башкалар айтыптыр, түкүнчө деп. Мына Тоголок Молдонун атайын жазып берген мүнөзү бар. Эми Тоголок Молдо да кыргыздын санжырасын жакшы билген киши да. Ал жөн эле асмандан алып, тияктан алып жаза койгон, анан болгондо да жазган, жазгыч манасчы болгон. Жомокчу болгон. Ошондо мына 30дан ашуун манасчынын атын айтып атат. Ал жерде Жайсаң жок. Анан мен айтып атканым жанагы макроконтекст, микроконтекст. Ошондо мына Жайсаң ырчы деген бири гана Сагынбай Аксакалды бар. Анан калгандарында болсо Жайсаң деп баарын эле Жайсаң деп айта берет. Себеби бул Жайсаң деп негизинен келгенде баягы аскери аристократияны айтышкан. Жайытында мал калбай, Жайсаңдарда жан калбай деп. Калган жерлеринде да ушундай көп да, тиги чоң баатыр сыяктанган кишилер эле Жайсаң деп айта беришкен. Анан ошону талдап текстти кайсы мааниде айтып атат, эмнени айтып атат деген сыяктуу мындай анализ жасап, талдап, түшүндүрүп неткен жок да. Ошол жерин жулуп алышат дагы, болду. Мына Жайсаңды ушинтип айтып атат деп. Анан Жайсаң айтып чыккан деп. Сагынбай Аксакалда мындай деп атат. Жана Кара дөңдүн кызын алганда, Кара бөйрүктү алганда Манас. Ошондо эми Манаска кызын бериш үчүн ал тойго каманат да. Анан баягы боз үйүн усталарды алып келип аябай кооз кылып жасатат. Анан ошол жерде айтып атат. Жайсаң ырчы дегени деп атат. Жайсаң ырчы дегени жалгыз үйдүн порумун жарым күнү ырдаган деп. Бул эми баягы бир жагынан кыйын төкмөлүгүн андай-мындайлыгын көрсөтүп атат деп ошол жакка болуп кетишкен. Чын-чынына келгенде тиерде какшытып атпайбы, кошомат кылганын көрсөтүп атпайбы. Тиги Манаска кантип жагыныш керек деген сыяктуу. Анан ошону эле бул Жайсаң биринчи болуп айткан, биз Жайсаң атабыз деп. Аттуу астуу эле кыргыздын ушу белгилүү адамдары ушу Жайсаң деп айтып жүрүштү да. Балдарына чейин Жайсаң деп ат коюп беришпедиби? Анан кийин кээ бирлер ырдап чыксы, атайын ырарын ачты Жайсаң деген. Азыр Жайсаңга атабыз деп табынгандар да бар, табынып жүргөндөр да бар. Эми Манастын өзүндө жок Жайсаң каяктан чыгат? Жайсаң ырчы деген.
негизи ушу дагы бир суроо бергим келип атат да. Мына таптаза нукура манасты биз айтабыз, силер таза эмесирегин айтып атасыңар деген ушундай сыяктуу мындай талаштар бар да. Негизи сиз айтып кетпедиңизби, Манастын түпкү булагы, жарымы жалган, жарымы чыгын, түпкү булагы каякта десем, ушундай кылып айттыңыз. Көпчүлүк манасчылар Манасты айтканда бир университеттен же бир институттан же бир мектептен бүтүшпөйт, түш көрөт да, түшүмдөн аян алып ушинтип манас айтып калдым деп айтышат да. Негизи ушул өзү эмне өзү? Бул окуу жайдан бүтпөгөндөн кийин түштө эле ошентип көп бир нече күн тынбай манас айтып калуу деген бул эмне деген феномен, эмне деген же бир психикалык абалбы бул? Бардыгы эле мына чоң манасчылардын таржымалын окуп көрсөң, караштырып нетип көрсөң, алар сөзсүз бирөөлөрдөн үйрөнгөн, ээрчип жүрүп. Мына Тыныбектин мектеби дейт, ошондон Сагынбай Аксакалды үйрөнгөн экен, башкаларды үйрөнгөн экен. Демек үйрөнүү техникасы бар экен да. Сөзсүз да. Үйрөнбөйүнчө отуруп эле бир күн анан манас айтып кирет деген ал жөн эле болбогон сөз да. Өзү дүйнөдө кайсы элди албасаң, ошондо ошолордо ушундай бир өнөкөт бар. Маселен, британдыктарда экен, англистеринде Кедман деген болгон. Ошо англистердин, ушу британдыктардын элдик поэзиясын түптөгөн ошонун атасы деп айтылат да. Ошол өзү бир мындайча айтканда дундук киши болгон экен, бала болгон экен, малчы. Анан мындай жолдош жоролору менен отуруп калганда ырдады, сырдай алчу эмес экен да. Анан ошого абдан көп кыжалат болчу экен, эмнеге андай. Анан бир күн эле ырдап калат. Ошол ырын меники эмес, бул Кудайдыкы деп айтат да. Азыркыга чейин ошол сөз калып калган. Башкача айтканда, бул ошол жомокторду өзүнүн чыгарган баягы ырларын, элге жайылтуунун, аны ыйык бир нерсе катары көрсөтүүнүн байыркы бир ыкмасы болгон. Анан Кудайдын атынан айтса, Кудайдын ыры десе, Кудайдын сөзү десе, баары жата калат да. Жалгыз бирөөнү эле мен ойлоп чыгардым десе, аларга көп көңүл бурган эмес. Бул илгери эле ошентип пайда болгон нерселер. Менимче манасчылар деле ушундай. Өздөрүнүн ошо манас айткан манастарына өзгөчө бир сакралдуу, касиеттүү бир сапат бериш үчүн, бир ыйык бирдеме бериш үчүн ушундай нерселерди айтышкан. Мен ушинтип аян болду, анан ушинтип калды, анан турсам эле көпүлдөп манас айтып калып турмун, анан мени келип кыйнашты, манас айтпасаң мындай болуп ооруп калат. Ошондо манасчылардан аян алдым дегенине сиз ишенбей атасызбы? Эми мындай да. Калппы бул? Менимче, жеке менин көз карашымча, бул ошо манасчылар өздөрүнүн талантын, өздөрүнүн баягы жеке эмнесин мындай ыйык кылып көрсөтүш үчүн ойлоп тапкан нерселердин бири. Анан неме да, өзү жалпы жомокто деле Курандын сөзү деп негизинен Тоораны айтат, Тооранын текстин. Библияны айтат, анан Куранды айтат. Куран берген эмиш, окуй түштү, анан ошондон кийин анан ушулар жазылды деп. Туурабы? Эми башка андай жерлерде ушу келип мага шуурады, анан антты, минтти. Эми бул чыгармачылыкта жөнөкөй нерселерди деле жазуучуларың деле, башкалар деле, ким койсоң булар деле ошентип айтышы мүмкүн. Мен ыр жазганды билчү эмесмин, бир күнү келип анан кулагыма шуурап, ушинтип анан ыр жазып калдым андаймын. Азыр. Маселен кээ бир топ ошол эле Тыныбек бекен, мен азыр эсимде жок. Ошол Тыныбек, анан жана Жусуп Мамай, Сагынбай Аксакалды деле көп жок, эми кийин аны кошуп жүргөн окшойт. Мага ушинтип аян берди, анан кийин келип ушинтип манас айтып калдым, андай мындай деп. Анан жарым түндө эле туруп алып, анан көпүлдөп манас айтып алыптыр, андай мындай деген. Бул неме, кичине апыртсын сөз. Анан неме да, бу илимде мындай нерсе бар. Эйдатизм деп коет. Адамдын эйдос деп коет. Кыял дүйнөсүндө жүргөн нерсе,
канча көп ойлонсоң, канча эмне этсең, ошол бир күн сыртка чыгат атылып. Ошону идиотизм деп коет. Идиотизм ар бир көргөнүңдү, кээ бирлер ошо зрительный идиотизм деп коет. Көргөн нерсесин майда баратына чейин кадимкидей эсинде сактап калат экен. Бизде жана куйма кулак акындар болгон, куйма кулак чечендер болгон деп айтып атпайбы? Бул ошонун бир белгиси деп эсептейм. Алар дагы бир укканын, бир айтканын, бекем көңүлүндө, эсинде сактап калган. Анан ошого сөзсүз өздөрүнүн алымча кошумчаларын кошкон. Сагынбай Аксакал деле учурунда айтышкан экен, сен Манасты бузбай айтып атасың, бузбай айткын деп. Анан мүмкүн ага чейин мына ислам дини көбүрөөк тарай электе, ушундай күчкө ээ боло электе башкача айтылгандыр. Анан кийин ислам келгенде анан айла жок кошкон да. Маселен Сагынбай Аксакалда баягы неме ажыбайлар келип намаз окуп атканда таң калат да. Улар эмне тоңко чогат эле эмне этет. Бул эмне деген адамдар деп. Ага чейин анан батыл дин деп коет, башка дил. Бу батыл динди кой деди, балам деп анан Манастан мусулман кылып айтып атпайбы. Демек, Манастын өзүндө турат. Ошо эмнелер келип киргизгенге чейин, баягы кылычын тапшырып, анан ушундай деп кеткенге чейин Манас кыргыздар таптакыр эле башка, дини башка болгон деген эле мааниде. Анан Манасты айтып атканда тиги ондай транска кирип кетет экен, андай мындай дейт. Эмал болот. Бул жашоодо, бул турмушта көп деле мына артисттерди көрүп калдык. Комуз шертип атып, же болбосо ырдап атып өзүнчө эле ал чыгармачылык адамдарда болот. Боло турган нерсе. Эми мына Манасты элге сиңдирүү, кыргызга жайылтуу аракети боюнча суроо. Акаевдин учурунда деле жана Манасты көп элге сиңдирели деген мындай аракет далалаттар болду. Манастын 7 осуяты деп мектептерге жанагындай жазууларды илип, анан кийинкилерде деле ошол Манасты даңазалоо, Манасты сиңдирүү аракеттери болду. Семетейчи, Сейтекчи, анан эмнечи деп жана Октябрят пионерлердин ордуна ошо боштукту ошону менен толтуруу аракеттери болду. Ушуга идеологияны ушул өңүттө алып барып аткан саясатка пикириңиз? Бир жагынан жакшы, Манасты кичине пропаганда кылып элге минетсин, жетсин, андай мындай деп. Мен бир мисал айтайын. Мына биз бала кезде баягы биринчи кошмо варианты чыкпады беле. Ошону мына аксакалдар чырактын жарыгында окутуп укчу. Анан үргүлөп баратсаң бүйтүп анан таягы менен сайып койчу, ой, уктаба, оку деп. Ошого чейин ошо Манасты пропаганда кылган бирөөлөр бар беле ошо кыргызда? Мамлекеттик масштабта. Ким пропаганда кылган? Эч ким пропаганда кылган эмес. Манасчылардан уккан, анан элдин ичинде Манас деген ушундай улуу жомок, улуу чыгарма, биздин ыйык туткан бир касиеттүү бир нерсебиз деп элдин ичине жайылып кеткенде. Ким пропаганда кылган? Азыр көбүрөөк пропаганда кылсаң, көбүрөөк нерсе ашмалтайын чыгарып бербейт. Чын айтканда, мына Гиннес китеби андай мындай. Манас деген Гиннес үчүн жаралган эмес, Гиннеске кириш үчүн сөзсүз эле андай мындай деп. Аны Манасты пропаганда кылыш үчүн, жакшылап элге таратыш үчүн зордуктабай, 3000 деп, 4000 деп адамдарды, окуучуларды чогултуп албай, ысык күндө кактабай, жакшы китептери чыгарыш керек. Кыска, нуска, ар бир балдардын курагына жараша акырындап улам жогорку класс келгенде жогорулатып дегенде ушул сыяктуу атайын бир окуу куралдарын же болбосо эмнелерди чыгарыш керек да. Анан азыр технология. Мына компьютер деген андай мындай, мына телефон. Азыр эмгек деген баладан тоңоктогон 90-догу абышка кемпирлер деле көтөрүп калбады.
эмне кылып салды, бүт барын үңкүйтүп салды, жерди каратып. Азыр каерде көрсөң ошо чукулап отурган, жерди карап отурган. Бул технологиянын күчү ушунда турат. Адамды керек болсо массалык түрдө маңкурт кылып салат. Же болбосо кандайдыр бир көзүн ачып агартып жүрөт. Эми агартып жиберет гана аз, бирок негизинен зыяны көп деп атпайбы. Анан мен эң негизги айтайын дегеним мындай. Эрнис. Бул Манастын тегерегинде азыр манасабеттер көбөйүп кетти да. Курандан таап атат. Бир сөздү таап алып Манас деген. Мына. Бу Куранга кирген биздин Манасты издесеңер Куранда аяттарда табылып атат. Маннас деп айтылды экен. Депчи. Ал таптакыр башка маанини берет. Арабтардын өзү деле көбү билбейт экен. Мен деген жанагы арабистерден сурап көрдүм да, ушундай. Десем ал таптакыр эле башка экен. Анан аны которгон чоң илимпоздор болгон да, илгери эле которуп. Ал мааниси эмне деп. Анан ошону мына дагы бир манасабет жазып чыгыптыр. Менин котормом, менин интерпретациям деп. Манас деген сөздү Кудайдын элчиси кылып коюп атат аердечи. Анан Мөтөкан деген болгон да. Билесиң да, Маводун деп коет го, кыргыздарды басып алган. Эми бүгүн келип алып ошол Маводун Манас деген ушу болгон. Бул эмнеге эле ушинтип эле болжолдоп эле тамгаларын, сөздөрүн окшоштуруп. Анан ушинтип себеби айтып атпаймынбы? Бүт баары бул Манасты жакшылап окубагандыктан, Манасты жакшылап түшүнбөгөндүктөн. Ошондон келип чыгып атат. Көрүнгөн бир жерин үзүп алат дагы өзүнүн анан эч жерге түккө турбаган философиясын жайылтат. Мына мындай деп айтылып атат. Антып атат деп. Мен жана айттым го, жана Жайсаң деген уже биздин кыргыздын атасы деп айтып атышат. Көрдүңбү? Тыюу салды эле, сот тарабынан тыюу салды эле, дагы эле бар. Жүрөт ушу. Биздин чын-чында келгенде бул жеке менин көз карашымда бул баягы калмактардан калган бир миф болуш керек. Ушул Манасын дагы, кыргыздын Манасын дагы биз өзүбүзгө тартып алышыбыз керек. Ошон үчүн жанагы Жайсаңды Манасчы кылып салайлы деп. Жайсаң деген чоросу болгону чын. Эң башынан тартып эле Алтайдан баштап кошулган. Бирок Сагынбай Аксакалда бир жеринде жок. Манас Жайсаң деген жар чакырыптыр, анан ырдаптыр, анан мындай деген жок. Эң кызыгы. Анан дагы мындай да, Жайсаңдын Үмөт деген атасы болот. Ал дагы менин Манастын чоросу болот. Каныкейге үйлөнгөнү барганда ошондо Жайсаң Үмөт 34 бекен ушундай жашта экен. Тиги Жайсаң болсо 32 жаш, 30 жаш. Эми атасынан тиги Жайсаң 4 эле жаш кичүү болуп калат. Ошондо бул жайсаңчылардын бул аракетин, жайсаңчылардын ал аракетин калмактардын азырга чейин уланып келаткан саясий интригасы кутуму деп кабыл алса болобу? Эми мындай да, качандыр бир кезде бирдеме деп киргизген, чыгарган, ушундай бир сөздөрдү, уламыштарды, анан жомокторду. Бул жомок, уламыш деген неме жаман болот. Ал элге мем деп коет го азыркы. Бул элге тез сиңип кетет. Анан ага көп ишенип кетет. Анан ошондой бир уламыштар кыргыздын кайсы бир чөлкөмдөрүндө калган. Анан силер Манасты изилдеп атканда муну мындай дебейле, муну ягын карабайсыңар деп анан жулкунуп кирип, мына чыныгы Манасты айткан ушул деп анан кийин айтышат. Мындан кийин Манастын прототиби деп Барсбекти айтат, жакшы. Баланчан айтат, Атилланы да Манастын прототиби кылып атпайбы азыр. Иши кылып, бу тарыхта кыбыр эткен, кыймылдагандын баарын эле Манас кылып атышат. Эмне кандай десе, окшошуп атпайбы дейт. Далили ошол, окшошуп атпайбы, баары дайындап келип атпайсың. Анан каякта бир сүрөттөрдү таап, мына Манас олтурат. Тиякта
Анан бул каяктан алынган сүрөт десе тетиги Токионун музейинде сакталып турат. Кагылып кетейин. Эгер чын эле ошом сакталып турса, ошол сүрөт ошол жерде. Азыркы заман башка да. Ошол жака элчилик аркылуу, суроо жөнөтүп, ушундай баарыбы расмий түрдө ушул чын эле ошол Манастын сүрөтү болсо, же болбосо биздин кыргыз каганынын сүрөтү болсо, ушу туурабы ушул? Эгер туура болсо ошону көчүрүп келип, мына Бишкекке, бир жерге көрүнүктүү жерге орнотуш керек. Могу биздики деп. Мына Орхон Энисейдеги жанагы Билге Кагандын Гүлтегинге арналган жанагы эстеликтерди, айрым эстеликтерин түрктөр көчүрүп барып коюп албады. Атайын мындай таш кылып. Эмне үчүн ошондой кылса болбойт? Анан кылып ушуга окшогон мифтер көбөйүп кетти. Анан дагы бир мен айтайын, бул Манастын туусу эмне болгон деп талаш ушунга чейин бүтпөйт. Анан ушу бирөөлөр жазыптыр. Мен окуп алып таң калдым. Көрсө Манас эле кызыл туу көтөрүп жүргөнмүш. Анан элдин баары көк туу көтөрүп жүрүптүр. Манас башка, туусу башка, элдики башка. Кызыл тууну бир эле Манас көтөрүп. Бир эле Манас. Эл болсо көк тууну көтөрүп жүргөн. Бардык варианттарында айтылат. Бир жеринде жок, бир башка бир варианттарында болушу мүмкүн. Ушул кыргыз Манастын туусу көк болгон. Эч жеринде жок. Бир гана туусу айтылат. Сагынбай Аксакалда айтылат, Саякбайда, Тоголок Молдода, Атүгүл мынау немеде, Жусуп Мамайда, 9 мууну, 9 мууну тең кызыл туу көтөрүп жүрөт. Анан бул кыргыз эч качан кызыл туу көтөргөн эмес, себеби бул кандын түсү, анан кыргыз деген жалаң көккө карап табынган, ошон үчүн кыргыздын туусу көк болгон, Манастыкы көк болуш керек. Кай жерде жазылып турушат? Кайсыл жерде бар экен? Тарыхый булактардан алсаң, мына жаңы Таннаме дегендер табышпадыбы? Кытайда. Тан мезгилиндеги жаңы жазмалар. Тан династиясынын учурунда. Ошондо жазылып турат. Кыргыздардын чоң кызыл туусу болот деп. Ар бир уруусу келип, ошол тууга өзүнүн атын, тамгаларын түшүрүп кетет депчи. Кытайлыктардын несинде. Анан ушул күнгө чейин талашып атпайбы. Бу биз дейт көк туудан баш тартып, өзүбүздүн байыркы келаткан бир жибибизди үзүп алдык. Анан бүкүнчү деп. Эми иши кылып мындай да, Манас академиясы түзүлгөндө мен ойлодум эле, мына Манас академиясы менен ушунун аркасы менен эми Манастагы тегандай нерселерге илим чекит коет го. Баарын устукандап чыгып ордуна коет го деп. Жок. Манас академиясы ачылганда мен да аябай кубам, көп кубанган, бирок алардын ишине анча купулуңуз толбой атат. Эми канам купул толсо. Мунун көбү мына Илимдер академиясында жанагы Абдулла жана Ахматалиев баштаган. Жаманбы жакшы ошо балдар тырмалаңдап отуруп, көп дерлик академиялык деп коелучу, академиялык вариантына тете келген нерселер чыгарды. Китептерди чыгарды, варианттарын. Бул чоң эмгекти. Жөнөкөй адам ага чейин биз кошмо вариантты гана билгенбиз. Андан башкасын билген эмеспиз да. Азыр мына толук варианттары бар. Тоголок Молдонуку, тиги Сагынбай Аксакалдыкы, Саякбай Аксакалдыкы баары бар да. Ошону эмне үчүн карабайт жок дегенде, карап коюшпайт. Анан жомоктон жомок чыгарып атат. Сизден дагы бир мындай нерсени сурайын дедим эле.
кыргыздын көбү манас деген менен манасты көбү билбейт. Ошону билдириш керек. Ар бир кыргыз баласы манасты терең биле тургандай кылыш керек деген ушундай сөздөр бар да. Чындап эле бардык кыргыз биле тургандай кылыш керекпи? Мындай да. Ал манас деген океан. Анын баарын ар бир кыргызга жеткириш кыйын, майда баратына чейин. Бирок негизги нерсе Базалык ошолорду деңгээлде болсо да. Билиш керек да жок дегенде. Манас деген ким болгон? Ал кайдан чыккан, кантип айтылат, андай мындай деген нерселер. Анан баарын бил. Ар бирин түгөлдөп сураганда дароо айтып бер деген ал бул болбойт. Мындай пропаганда өтпөй калат. Кайра манасты жаман көрсөтүп алабыз. Азыр деле мына эл айтып атпайбы? Элдин ичине барсаң, көрүнгөн жерге барсаң эле манас айтып баштады. Манас айтылмайынча бу неме Иш-чара башталбайт. Иш-чара башталбай калды. Бул баягы бата Куран отурганда мен Аллаху акбар деп бата кылышат го. Ошондой эле кылып баратат. Анан кийин ошондон кийин бу эл тажап бүттү депчи. Биз негизинен жеке менин көз карашым манасты пропагандалайбыз деп манастын майканын чыгарып атабыз. Мындай таңуулангандай, өзүң кыргыз болсоң кантип анан манасты билбейсиң дегенде, бирок ошол эле учурда эл аны сүйүп күйүп манасым дештин ордуна мындай жалкып калгандай. Ошолор эле манас деп күйүп аткандар, жанагындай жалган нерселерди, бу жалган андай мындай десең кайра сага айтылат. Ой, кубанбайсыңбы дейт. Кытайдан барып, тияктан барып таап келетсе, анан бир күн асмандан, айдан таап келдик десе, ошого кубанышыбыз керек. Манастын өзүндө кандай болсо, туурасы болсо ошого кубанышыбыз керек. Жалаң жакшы бир жерлерди ачса, сен билбеген жерлерди. Ошондо кубансаң болот. Анан жөн эле кыргыз азыр манас жомок деп койсоң дагы балеге каласың. Ошону мен баятан сөз башталгандан мен сурай албай атам. Жомок дедиңиз, манасчыларды саякбайлар илгери манасчы эмес, жомокчу деп айткан. Манасты жомок деп айткан десе, жомок деген бүгүнкү кыргыздын түшүнүгүнө жомок деген бир болбогон нерсе дегендейчи. Ушундай да. Маселенин баары ошондо. Бу эпос деген дагы, дастан деген дагы бизге кийин келген. Дастан деген биздин сөз эмес да бул. Кыргыздын сөзү эмес да дастан. Ирандыктардан тияк бияктан келген сөздөр. Эпосту болсо кече эле алдык. Эпос деп. Анан дагы бир таң каларлык жери жанагы талаш болду го муну манастын эстелиги жөнүндө. Окшош эмес экен дегендей. Көп айтат, ой мен манас деген ар биринин өзүнүн түшүнүгү бар, анан өзү эч ким көргөн эмес манасты андай мындай деп. Манастын өзүндө анын портрети жазылып атпайбы? Манас кандай болгону, экиинин не дейт, 50 киши отурса кенен баткыдай деп. Мурду тоонун сеңирдей дейт. Бул эми салыштырууго дейт. Ооба да, мурду тоонун сеңириндей болуп атпайбы? Анда мурдун эле тоодой кылып жасаш керек болот. Ошо да, аны алп. Алп. Анан тиги сакалы жок болуп калыптыр десе бирөөлөр, манаста сакал деген айтылган эмес дейт. Ой, сакалы саада кабындай деп манастын өзүндө айтылат. Жаш болгону менен ал кезде ошентип манастар, баатырлар мурут коюп, сакал коюп кичинекей азыркыдай апсайтып сакал койгон эмес, бирок татынакай кылып көрдүм. Сакалы саада кабындай деп. Өзү менен өзү айтып атат. Манастын портретин Манас өзү түзүп атат. Анан жок, мен тааныбайм, билбейм, мен көргөн эмесмин манасты. Манасты манасчылар деле көргөн эмес. Бирок ал жерде элге сиңген, элдин мээсинде, эсинде сакталып калган манастын портрети бар да. Манас кандай киши болгон деп. Жолборс билек деп атпайбы? Бирок эми ал күчөтмө салыштырууда, мисалы үчүн 50 адам далысы ошондой болгон дегенде негизичи. Эрнис мындай да. Бу эпос жомок өзү күчөтмөлүү.
Iya. Күчөтмөсү жок жомок болбой калат. Ал биз айтып аткан социалисттик реализм болуп калат анда. Жаман көрүп аткан. Андай эмес да, жомок ошону үчүн жомок. Анан бу Манастын ушу портретин андай мындай деп жаман кыйналдык да ушу кыргыз. Бир айтат, ой, сонун болуптур, анан андай болуптур, эми сонун болуптур деп ошо көргөндөр Манасты көрүптүр. Эл айтып атат, элге жак. Мындай да, элге жагабы, жакпайбы, Манастын өзүндө турбайбы, Манастын портретин тартып атат. Ошо 50 кишилик отура турган кылып жасаштын кереги жок. Бирок ошого окшоштуруп, эгер жакындаштырып. Ооба. Мен мага койсо, мына Герцендин эле эмнелери бар. Сүрөттөрү. Өзү немис болгон, карабайсың, мына ошо Манастын духун, Манастын минесин кыргыздан жакшы билген да. Кабыл алган да. Кандай ак куласын алкынтып турган сүрөттөрү бар. Нөт турган сүрөт. Анык Манас деп көргөндө эле Манас экен деп тааный коесуң да. Ошонун көчүрмөсүн алып эле, уялбай этпей эле, жакшы ушундай бир жерге орноштуруп койсо эмне болот эле? Демек, мына баадыр Борбордук аянтта турган Манастагы, Оштогу Манастагы, өзгөндө Манас бар, Түркияда Манас бар, Орусияда Манас бар. Ошолордун ал Манас эмес экен да. Жок, мындай да. Эми ал Манаска кичине түспөлдөштүрүп, анын чын эле баатыр экендигин көрсөтө турган скульптура керек да. Анан тепейтима ошо эле жасап койгон, анан ушул Манас деп тетиги бийикке көтөрүп койсо, эл эмнесине ишенет ошо? Ошо Манаспы? Бу Манастын кандай болгонун портретин түзүш үчүн жакшылап Манасты изилдеп чыгып, жок эле окуп чыгып, жок эле дегенде тиги Герцендин жанагы сүрөттөрүн алып карап берсе жакшы болот эле деген сөз да. Мен сен жаздыңбы, ким бирөө жаздыбы? Мен туура деп эсептейм. Ошо бир заказчы берди жанагы кызга. Ооба, мен дагы айтып өттүм. Мен заказ берилди, ал заказды аткарды. Ушундай заказчик жарайбы ушу деди, жарайт деди, анан коюлду да. Ушундай кыл болду. Элден сураган жок да. Аны тиги чакырып конкурс өткөрүп, сынак өткөрүп, өттү, өтпөдү. Манасчыларды мына тууну кабыл алып атканда, тиги гербти кабыл алып атканда илгери ой кыжы болуп парламентте ары кетип бери келип кызылдашып окшойт экен, окшобойт экен деп ошентип талкуулашканда, Манас деле ошондой эле белги да. Ошо сенин тууңан гербиңен кем калбаган кыргыздын эң белгиси да Манас дегендер. Жок дегенде ошолордон бир пикирин сурап, ушу окшоп атабы Манаска биз жанагы Манастын. Ал жалган, мен көргөн эмесмин. Баары эле көргөн эмес. Бирок Манас эл ичинде тараган Манастын өзүнүн таасири менен эл ичинде калган Манастын сүрөтү бар да. Могул жерде жашаган. Ошол жагына кичине көңүл бурса деген сөз. Бизде ушундай боло берет. Мындан кийин деле болот. Анан тиги Ошто тияк биякта жасаган андай-мындай деген эстеликтер бар го. Эми жаманбы, жакшыбы мындай түспөлдөшөт да. Кичине бир демеси бар экен деп. Анан кээде мына биздин Айтматов деле жакшылап эстелигин тургуза албадык да. Туурабы? Ошол эле Борбордук аянттагы ошол эле жерде турат. Агропорум маңдайындагы. Эми Айтматов деген чын-чынына келгенде Манас менен эле тең тура турган кыргыздын неси болуп калды, сыймыгы болуп калды да. Туурабы? Анан Манаска да көп салым кошкон. Манасты дүйнөгө тияк бияка пропагандалаганда теги Айтматовдон өткөн эч ким жок да. Эки эле нерсем бар, мен чет өлкөгө көрсөтө турган, алып барып айта турган. Бири Манас, бири Ауезов деп айткан. Эми ушундай нерселер бар да. Эми сиздике улуттук
улуттун өздүгүн сактоо, кыргыз бойдон иденттүүлүк деп атпайбызбы? Ошону мисалы үчүн кыргыздын манасы бар деп атабыз, көзгө басар айтматову бар деп атабыз, салты бар, башкасы бар, тили бар. Ошол иденттүүлүктү, кыргыздын өздүгүн сактоо үчүн мына глобалдашкан ааламда мүмкүнбү ошол кыргыз бойдон сакталып калыш же? Кыргыз эми баягы Манаста айтылгандай, Манаста айтылып атпайбы? Кара чепкен ак калпак калың кыргыз белгиси деп. Кара чепкен ак калпак калың кыргыз белгиси деп. Азыр эми ак калпак эмес, жашыл калпак, күрөң калпак, иши кылып балекет калпактын баарын эле кийгизип атпайбы, чыгарып атпайбы? Бейсболка кылып да чыгарып атышат. Ушундай болуп атат деп. Эми чыгарсын. Бирок түсү жөнүндө ак калпак деп атпайбы. Анан эми элдик чеберлер, анан ууздар деп коюп, кыргыздын несин сактап калган ушулар деп. Алар да өзүнүн интерпретациясын бере берет экен да. Бул искусство деген ушундай. Өтө бир халтуран деле, колго албай турган халтуран деле абу деп отуруп шедевр кылып көрсөтүп койсо болот. Мамлекеттик пропаганда аркылуу. Мына шумдук, анан андаймын деп. Анан бир жерин чойгулап, бир жерин койгулап, бирдеме кылып, иши кылып, баягы пластилин бар го, ошондон бирдеме жасап дегенде. Ушундай. А чыныгы чыгарма, чыныгы оригиналдуу ушундай бир иштер барыбыр калып калат да. Ошондой тилекке каршы ошондой жок болуп атат. Анан иденттүүлүгүнө келгенде, азыр дагы бир балекет пайда болду, жанагы ДНК деген гаплогруппа. Анан гаплогруппа анан бир А деген бар эмеспи? Ошону алып эле мына Кыргызда биринчи мындай, андай деп, андай гаплогруппа башка элдерде деле бар да. Орустарда бар, тажиктерде бар, огандарда бар, иши кылып Европанын айрым элдеринде да бар. Ошондо баарыбыз эми ошолор менен биз бир тууганбыз. Сактар менен байланыштуу экенбиз деп. Сак болсун, балекет болсун тиги. Ал эми бу илимде кичине бирдеме пайда болсо, ошондогу чайкоочулук кылып, манипуляциялап, таптакыр башка жака буруп жиберген нерсе. Эми кыргыз дүйнөдө биринчи пайда болгон, анан кыргыздан баары тараган, андай мындай депчи. Бирок илимде көп нерсе бар. Тактай турган, айта турган, Маселен ошол эле Манаста айтылат. Айтар сөз менетил, акылмандар ойлоп бил дейт. Аркатаңыз түрктүр, анык тили кыргызда аңдай албай жүрүптүр деп. Сагынбай Аксакал. Эми кээ бирлер айтат, жөн эле бул Сагынбай Аксакал жөнүндө ошентип айтып койгон, баягы кыргыздын несин көтөрөйүн, андай мындай деп. Бирок илимде эле андай деп атпайбы? Маселен, түрк тили, түрк деген термин 545-жылдары жаралган. Анан кыргыз деген андан 7 кылым ары жакта жаралып атпайбы? Анан 7 кылым мурдагы эл кантип анан кийин 7 кылым кийин жаралган элдин тилинде сүйлөп калат ошол жерде. Мына Бартольдтун 26-жылы мына Бакуда жасаган доклады бар. Ошо негизги докладты ошо киши жасаган да, түрктөрдүн несинде, курултайында. Ошол киши айтып атат. Түрк деген терминге караганда кыргыз деген термин алдаганча байыркы 7 кылым артык. Анан кээ бир несинде айткан, кыргыздар түбү түрк болбосо керек, бул башка эл болуш керек, өзүнчө турган эл деп. Анан эми ушуну кичине илим тарых өзү айтып турат. Далилдеп турат. Анан ушуну жөн эле мындай айталы десе болбойт. Түрк деп көнүп калганбыз, ушуну бузбаш керек, ушу ойдон туруш керек. Аны кече эле мына Самойлович деген академик болгон орустарда. 20-жылы ошо талаш болгондо Алтай түрктөрүн түрк деп айталы, мына Анадолу түрктөрүн турки деп айталы деп ошол киргизген. Ошол кабыл алып кетип, анан илимде бүт эле түрк андайм деп. А түрктөрдүн кээ бири түрктөрдүн көп айтат, анык бабабыз, анык түрк силерсиңер. Кыргыздар депчи. Анан эми биздин
тилди көбү баркалбайт да. Бул майда элдин тили экен. Анан андай бир жаман жери бизде жазмабыз болбой калган, мындай кеңири тараган, эл билген. Эми жаңыдан ачылып атпайбы мына Оркон тияктагы буяктагы жазуулар. Ал кезде андай билген эмес. Анан болду. Бизди түрк тилдүү элге кошуп койду. Биз түрк тилдүү элбиз деп жүрөбүз. Анан ушунун мындай кичине башын ачып айта турган бир окумуштуулар керек да. Мен кээде өкүнүп калам. Муну Айтматов эрте өтүп кетти да. Кайран киши ушу кезге чейин жашаганда ушул киши аркылуу көп нерсени, кыргыздын тарыхына байланыштуу, кыргыздын ошол эле манасына байланыштуу көп нерселерди ушу киши аркылуу айттырып бир аныктап тактап бир кичине да кыргыздын баягы жоболосун кичине көтөрүп алат элек деп. Жок дегенде жанагы Болот Юнусалиев деген сыяктуу лингвисттер ушулар эрте өтүп кетти да кыргыздын несине жараша. Эми азыр ошону илимге байланыштырып, илимий жол менен ушинтип айта турган бир авторитет кишилерибиз чыкпай атат. Шу анан кыргыз тили деп эле кыжылдап атабыз. Кыргыз тили тиги Кытайдын императорлорунун сарайында мамлекеттик тил болгон. Анан башка милдеттер менен келгенде кыргызча гана сүйлөшкөн деп деген каякта жомоктор чыгып атат. Шу кыргыз тили жөнүндө дагы ушуну айтсак болот. Анан кыргыз тилин эми мамлекеттик тил статусун бердик. Анан ар бирин эми кыргызча сүйлөй албаса айып пул төлөйсүң деп айтып алышым, кийин анан сөзүнөн кайтышты дегендей деп. Эми бул чоң маселе. Негизи тил боюнча кыргыз тили мисалы үчүн кыргыздар гана сүйлөгөн тил. Кыргыз тили ошо кыргыздарга гана керек тил да, ачыгын айтканда. Дүйнөдө көптөгөн ушул дүйнө жүзүнүн көптөгөн калкы сүйлөгөн тилдер бар. Англис тили, испан тили, индиялыктардын тили, Кытай тили, дагы башка толуп турат тилдер. Жер жүзүндөгү көптөгөн калктар сүйлөшөт ошол тилде. Кыргыздарда болсо кыргыздар гана сүйлөшөт да. Демек мындай айтсак болобу? Кыргыз тили баары бир дүйнөлүк тил болушу эми арсар, аракет кылыш керек бирок. Бирок ошол кыргыз деген эл бар экендигин билдирген бир тил катары, жоголуп кетпестиктин бир тили катары сүйлөп жүрөт экенбиз да. Эми мындай да. Дүйнөлүк тил кылыш үчүн кыргыз тилин өтө көп нерсе керек. Тарыхты кайра башкадан башташ керек. Биринчиден ал демографиялык жактан демографиялык фактор калктын саны абдан чоң таасир этет. Канча калк көп болсо, ошол тилде сүйлөгөн, ошол тилдин келечеги бар болот. Анан кыргызды биз айтып атпайбы, кээ бир патриоттор ойлонбой туруп эле дүйнөлүк тилге айта. Кантип айлантасың дүйнөлүк тилге кагылып кетейин. Ал дүйнөлүк маданияттын түзүшүн керек анда. Дүйнөдө үстөмдүк кылып турган маданият болуш керек. Ошол маданиятты баары тамшанып, таазым кылып, сүйлөгөнгө ашык болуп, мода көрүп, кумарланып туруш керек да. Ошондо дүйнөлүк тил кылса болот. Бизге аны кой. Мына так илимдерде кыргыз тилин жакшы иштете албай атпайбызбы? Так илимдерде. Ашып барса мына коомдук илимдерде гана иштейт. Өзгөчө адабиятта, анан тиги андай. Калган илимдерде, айталы философияда жакшы иштей албай атпайбы азыркыга чейин? Кыргызча философия, кыргыз тилинде философиялык бир эмгек жазган кишилер жок. Бүт эле орусча. Анан орусчасын карап турсаң баягы оңой неме да. Аяк бияктан алып көчүрүлгөн эмгектер. Анан кантип жүрүп анан кыргызча өнүктүрөсүң. Кыргыз тилин дүйнөлүк эмнени кое туруп, мына кыргыздын өзүндө, кыргыздын аймагында эле кандай кылып сактап калыш керек, кантип ушуну өнүктүрүш керек, кантип пропаганда кылыш керек. Ушул жагын ойлогонубуз оң болот.
мына Кытай айтып атпайбыз, Кытайдын өзүндө деле аргашкан эл. Бири-бирин түшүнбөйт келе. Анан булар ойлоп мандарин тили деп азыр орток расмий адабий тилди алып ошол аркылуу жашап атат. Арабтар да араб тилин көбү ошол арабтардын бири-бири менен түшүнө албайт кээ бир. Себеби ар кандай диалекттер, ар кандай нерселер бар бул араб тилинде деле. Ушунун баары ушундай эле. Бирок араб тилинин кеңири тарап атканы дин экинчи фактор. Дин күчтүү болсо, кыйын болсо, ошол аркылуу да тил өнүгөт эле. Биздин кайсы динибиз бар? Кайра мусулман болот десе кыргыздын тилин чанып мынтип айтпайт, мынтип айткыла деп. Маселен, кыргыздар Алла деп эле койгон да. Эми азыр сөзсүз Аллах кошуп айтыш керек, Аллах. Анан дагы баланча бастанча деген сөздөр жайнап кирип кетпеди. Дин деген бул идеологиянын тиги маданиятты жайылтуунун өтө күчтүү неси болот. Бул динди ойлоп тапкан адамдар жөнөкөй адамдар болгон эмес, алар акылдуу адамдар болгон. Мына ушул эгер кыргыздын чоң бир ошондой бир дини болсо өзүнчө, анда башка менен. Анан биз мындай да өзүбүздүн маданиятыбызды башка жака экспорттой албайбыз. Переносная культура деп коет, ташымал маданият дейт. Биздики бүт ташымал маданияттан куралган. Арабтардыкы бар, ирандыктардыкы бар, ошол эле тилди алсаң, орустардыкы бар, кытайлыктардыкы бар, баары бар. Ошол ташылып келинген элементтерден кыргыз тилин, кыргыз маданияты куралган. Анан ушунун ичинен эми тактап, ажыратып, устукандап, жириктеп, мунусу мындай, тигинisi тигиндей деп чыккан илим да жок болуп атпайбы? Биздин тил боюнча нете турган болсок, жөн эле анан азыр которулуп атат, кээ бир сөздөрдү көрүп атасың го, терминдерди. Яга кылып кетейин, бул кыргызда жок сөздөр бар. Анан кыргыздын өзүндө эле болгон сөздөрдү айтсаң түшүнбөй калат. Маселен, сүңгү деген бар. Сүңгү десе эмнени түшүнөт? Сүңгүп кир деген. Ошону эле түшүнөт. Сүңгү сүйрөп найз алган деп Манаста жүрөт. Сүңгү сүйрөп. Ал жана копия деп коет го, мына кинолорду көрүп каласың, урат. Нелер менен барып сайлып калат. Азыр копия ыргытат деп жана спортсмендер ыргыт. Ошол курал болгон кыргызда. Мына Манастын өзүндө жүрөт. Анан копия дегенде жана таяк ыргытты же найз ыргытты деп анан ар кандай кылып которуп жүрүшөт. Ошо Манастын бир жагы көп сөздөр бар. Азыркы заманда деле иштеп кете турган. Сөз деген өзү, Эрнис, жөнөкөй жерден жасалбайт. Ал жасалгандан кийин бир сөз, ал иштеш керек. Аны иштетиш керек. Эгер аны иштетпесең ал сөздү, өзүнөн өзү өлүп калат. Анан кийин илимпоздор, окумуштуулар, тилчилер келип бу архивке кеткен эски сөз деп сызып салат. Мына башка элдерди карасаң, мына компьютерди илгерки латин тилинен алып, кайра алып келип киргизип салды. Эсептегич деген сөз. Эсептөө деген сөз. Мына азыр эсептөөдө эч ким түшүнбөйт азыр компьютер дегенди. Муну ушундай кылыш керек өнүктүрүш үчүн. Анан мына мен дагы эле көп айттым, мына телефондор бар. Ушуларга деле баягы балдарга балекет баарын эле ушундай бир ойлоп таап, мына ачкан деле, телефонуңду ачкан деле, кыргызча такылдап саламдашып, же мында тура турган бирдемелер киргизиш керек да. Ансыз телефонуң ачсаң же англисче же орусча. Кыргыз тилинин өнүкпөй жатышына мына орус тилине расмий макам берилип калганы жолтоо болуп атат дегендер бар да. Эми мындай да. Айтматов орусчаны да мыкты билген. Анан кыргызча сүйлөгөндө бир орусча сөз кошпой сүйлөгөн.
башкача эмне эле айтым атып айта бересиңер андай мындай дейт кээ бирлерчи жазуучулар. Кагылып кетейин. Аксакал. Сиз жакшы ыр жазсаңыз, эмне жазсаңыз кыргызча жазат экенсиз. Бирок сүйдө келгенде эле 10 сөзүңүздүн бир 8-и 7-си орусча калганы кыргызча болуп атпайбы. Ушинтип сүйлөгөнгө үйрөнсөңөр өзүңөр, анан силерди көрүп башка жаш муун башкалар да түзөлөт эле. Десең ага минетпейт. Маани бербейт. Ар ким өзүнүн ордуна койсо, мына айтматтан ошону үйрөнсө, ошондой маса ишти. Анда ошондо кыргыз тили анча мынча алга жылат эле. Сиз жана маектин башынан бери ушул Манас боюнча, манасчылар боюнча, идеология боюнча, тил боюнча өтө баалуу нерселерди айттыңыз да. Бирок кептин баары ошонун баары аныкталган күндө деле, такталган күндө деле аны алып жүрүүчү, аны андан ары өркүндөтүүчү бул жаштар, жаш муун. Жаш муун азыр эмне кылып атат? Жаш муун азыр мындай TikTokто, Instagramда мындай кыска 1 мүнөттөн ашпаган нерселерди, мисалы үчүн ошол өзүңүз айтып аткан сыйлаган Айтматовдун романдарын, повесттерин, Төлөгөн Касымбековдун роман повесттерин окугандан мындай окуй албайт да. Жок дегенде аудиосун уксунчу десең, уккандары дагы баягы көрүмү, просмотру аз. Анан ошондой муунга кантип биз жанагы манасты, кыргыз тилди, идеологияны мындай сиңдиребиз? Мындай да, муну философияда азыркы эмнеде клиповое мышление дейт. Клипти кадимки эле клип. Баягы ким эле америкалык бир ошонун эмгектеринде илгери эле жазылган. Келки ойлом. Кенен масштабтуу ойлонуш азыр болбой калды. Себеби мунунун баардыгы, муну технологиянын баардыгы адамды ошого көндүрүп атат. Чын эле Манасты окуп, баарын окуп чыгыш үчүн айланып кетейин, 1 жыл керек. Жакшылап окуп чыгыш үчүн. 1 жыл эмне кылат аны окуп? Эмнеде турса? Жасалма интеллект деген чыкты. Того терин айтып койчу деп сурасаң, того терин айтып коет. Муну ушунда. Ошо клиповое мышление деген келки ойлом азыр элге кирип кетти кадимкидей. Манасты илгери айтып атпаймынбы? Жана чырактын жарыгында окутуп угушчу эле. Азыр укпайт Манасты. Зеригип кеттик, андан башкаң жокпу деп туруп кетишет аксакалдар. Бирок ушул эми ошону айтайын деп атканым. Ошону пайдаланыш керек. Мынабу технологияда, илимде, тияк биякта, кичине бир пайдасы тие турган нерселер чап жабышып ошого. Анан ошол мүмкүнчүлүктөрдү ошо кыргыз тилин, маданиятты өнүктүрүүгө жумшаш керек да. Ошондой эле клиповое мышление деген келки ойлом менен Манасты деле, кыргыз тилин деле, башкасын деле ушуга салып үйрөтсөң болот да. Жана сен айткандай жанагы жасалма интеллект мээрин кыскасын айтып койчу десең, того терин айтып атпайбы? Ошондой сыяктуу үйрөтүш керек да. Мына технологияга киришибиз керек биз. Туура айтасыз. Аяка кирбей туруп, аны билбей туруп, өздөштүрбөй туруп, анан дүйнөгө андай болобуз деген ал жөн эле жомок, куру кыял. Мунуга ушуларга эле салып койсо, ошол эле жасалма интеллект айтып, кагылып кетейин. Атын коюп алып, жана бирдеме деп ат коюп алышыптыр го. Айтып койчу. Кандай? Алиса деп. Алиса, Малиса. Сири деп. Ушуну айтып койчу каалайын. Кандай болот? Тыкылдап айтып турса, ошого баары кайрылат. Келки кылып, келки ойлом да. Келки кылып, ар жеринен алып, керектүү жерлерин. Ошону Манасты деле ошо жакта пропагандаласа болот. Тилди да ошол жерде пропагандаласа болот. Өнүктүрсө болот да. Анан 1 айда мынчаны өздөштүрөсүң, мынча сөз нетесиң, андай деген ал болбогон сөз. Анан азыр жайнаган романдар жазылып атат, Ойлонуп кетейин, 1000 беттен ашык. Аны эч ким окубайт да. Окуса да иштеме жок.
туурабы? Ошон үчүн мен айтайын дегеним ошо турмушта бу азыркы дүйнөдө кылт эткен бир өзгөрүү болсо, ошонун пайда батасы тие турган болсо кыргызга, ошону чап жабышып эле ошого кармак барыш керек. Ушуну өнүктүрсөк, ушуну жылдырсак болот. Муну үчүн албетте биринчи кезекте акча керек. Ошо акчадан мурда мына илимдер каражат керек. Илимиң деле, адабиятың деле, маданиятың деле баары барып келип ошо акча экономикага байланышат. Анан бизде неме да кээ-бирлерди айтсаң түшүнбөйт экен. Кредит тияк бияктан алып атпайбы, ала бериш керек. Ал капитал деген ал сөзсүз, бу идеология. Ошол капитал менен тигилердин маданияты келет бизге. Сага кадимкидей эле орусча айтканда диктовать этет. Муну минтесиң, тигини антесиң деп. Ошого жетпеш үчүн өзүңдө бу казынаңда акчаң болуш керек. Бапыраган сапырылып аткан акчаң болот. Ханга салам бербей калсаң, анан өнүктүрсөң болот. Анан бияка тартсаң, тияка жетпей атканда кандайсың? Илимдер академиясы деген бар. Азыр зыңкыйтып ремонт кылып койчу. Сыртынан карасаң, сонун Илимдер академиясы да. Ичиндеги мазмун мен билбейм, айта албайм. Бирок ошол жердеги мисалы үчүн Илимдер академиясы, илимпоздор кандай бир нерселерди, макалаларды жазып, эмгектерди жазып, кандимгидей мээнет кылып иштеген илимдин кандидаттары бар, докторлор бар, илимпоздор, профессорлор бар. Ошол эле учурда тилди кантип өнүктүрөбүз деп атат. Могу Инстаграмды карасаң, бир жигит, жаш жигит. Ал академик эмес, илимпоз эмес, профессор эмес, тилимпоз деп күн алыс берет. Кыргыз тилинин эмне үчүн бир сөздү ошентип аталып калган, эмне үчүн ал эмне маани билдирет деп ошентип бир жаш жигит бирип турат да. Менимче ошол Илимдер академиясы дагы ошондой форматты кадимгидей колдонуш керек. Инстаграм баракчасы болуш керек, TikTok баракчасы болуш керек, Facebook баракчасы болуш керек дейм да, ошону колдонуп. Аракеттин баары болуш керек. Айтып атпаймынбы? Илим ошол азыркы алдыңкы технология менен тең адымдабаса өнүкө албайт да. Кантип өнүгөт? Аны ошо тең адымдаш үчүн өзүндө ошондой каражаттар болуш керек. Анан алардын баарын жасаш үчүн дагы айтып атпайм, каражат керек. Илимдер академиясын жоюп жиберебиз, мунун эч кимге кереги жок экен деген чоңдор чыкпады, президенттер. Атамбаев тунучунда ушундай болду. Булар жөн эле ашкебилер экен. Анан жакшы, ашкеби болсо болсун. Бирок ичинде эми немелер бар да. Изректүү жанагы сен айтып аткан тиги андайм ошондой балдарды тартып, калып кетейин, келчи, мынерге иштелчи. Сен муну жасап аткандарың мындай элге сиңимдүү болуп атат да. Жакшы неме экен, пайдасы бар деме экен. Ошолорду. Бизде эмне кандидат, доктор болуп алгансың, болду. Ошого ошол даражалуу, ошого ылайык келген бир кызмат берет, анан айлыгың кете берсе болду. Жок да. Эл ичинде тиякта, биякта пайда болгон нерселерди ошо илимге менимче тартыш керек да. Анан ошондо кичине бир өнүгө албасак, жөн эле баягы эски күн менен, эски инерция менен жашай бергенде биз эч жака бара албайбыз, алыска бара албайбыз. Эң аягында бир жакшы айттыңыз. Адейбиз, бу дейбиз, бирок акча керек экен да баары бир, акча болбосо идеяңдагы, башкаңда ишке ашпайт экен. Акча. Өнүккөн өлкөлөр тиги илим, тиги эмне жөн эле көтөрүлүп кетпейсиң. Оңбогондой акча беришти да. Анан ал илим, акыл, ошого жараша төлөнүш керек да акылга. Акыл дегенди бизде баалабайт. Акылдын өзүнчө баасы болуш керек. Наркы болуш керек. Рыночный стоимость болуш керек. Ошол акылың муну канча турат? Ошого жараша тиги акча алып туруш керек да тиги киши. Анан ошондо болот. Акыл деген азыр бизде эң акыркы орунда турат. Акылың карабайт азыр. Вот маселе ушунда. Бирок ошол эле учурда
ошол акылы үчүн көп төлөнө тургандай бир система бир түзүлүш керек го. Мага көп төлөнөт экен, ошон үчүн мен дагы мындан да көп нерселер жаратышым керек деген сыяктуу. Ошо демөр болуш керек да, бир адамга дем бере турган. Эми бизде баягы көп нерсени бузуп алдык да. Капитализм деп, рынок деп таптакыр туура эмес түшүнүп алдык. Бизде баягы азыркы замандагы капитализм эмес, азыркы замандагы рынок эмес, бул чайкоо капитализми. Чайкоо рыногу түзүлүп калды да. Эл ошого көнүп алды. Чайкоочу болбосоң жашай албайсың. Терден алып бериге саама жөн эле мына дыйкан базарынан Товар алып туруп кошуп сатасың. Улам тетиги эмнеге чейин баргын? Улам баасы көтөрүлө берет. Мына ушундай чын-чынына келгенде бул рынок эмес да. Бул жөн эле бирин-бирин алды. Сенден мен сатып алам дагы өзүнүн пайдасын алам. Эчтеме неме эткен эмесмин. Мээнет кылган эмесмин, жөн гана алып үстүнө кошуп туруп ура берем. Анан бул болбойт го, андай мындай. Мен бир мисал айтайынчы, тиги бир 60-тарга 50-дөрдөн ашып калган бир кемпир помидор сатып отуруптур, жакшы экен. Анан велосипед менен келатат элем, токтоп нетип калдым. Ай апа, бул помидоруңуз жакшы экен, каяктан алып келдиңиз десем, сага окшогон бекер боздорго айтпайм дейт. А мен эмне бекер боз экенин каяктан билдим десем, силер ошо интеллигентный болуп кийинип жүрсөңөр ошо бекер боз деп ойлойт экен да. Алар өздөрүн эл үчүн кызмат кылып атабыз, элди багып атабыз деп сезишет. Алып сатарлык. Ушундай психология, ушундай адат, менталитет түзүлүп калбадыбы? Акыл эмгеги менен иштегендер бекер боз. Бекер боз, тиги бир жерден алып бир жерге саткандар элди багып атабыз дейт. Анан бизнес андай мындай дейт, түкүнчө бизнес. Анан кагылып кетейин. Кандай соода кыласың? Тияктан бияктан алып келип, арзан алып келип. Анан кыргызга сатат экесе кымбаттатып, айласы жоголот. Ошо кыргызды бакканбы? Кыргызды тоногон да. Эгер өндүрүшүң болсо ошол жерде адам таппаган бирдемелерди ойлоп таап, анан тышкы рынокко чыгарып, баарын нетанын ошол жактан каалаганча кымбатка сатып, өзүң каалаган бааны коюп алып, анан ошону ташып келсең, кыргызды баккан деген ошо болуш керек. Чайкоочулук бул баккандык эмес, баккандык эмес да, бул чайкоочулук да. Анан ушуну биз рынок деп мына биринчи акайып мезгилинен бери ушундай эмнеде жашап келип атпайбыз. Эл да ошого көнүп калды да. Эл да көнүп калды. Эми азыр мындай мына кээ бир жерлерди оңдоп түзөп атышпайбы жолду мындай. Менимче ушул деле туура болуп атат да. Себеби элдин өзүнө коюп койсоң, жолдун ортосуна үй салып алат. Ишенесиңби? Мен бу жерде эч ким карабайт экен, анан ошол жерге салып алдым деп. Салып алат. Эл ушундай болуп калды. Анан эле баягы бекер оокатка көнүп алган нерселер. Азыр мына ипотека государственный мамлекеттик деп чыгарып атпайбы? Менимче бул деле элдин мүнөзүн кичине бузуп атат. Анан бир 10 чакты бир балдары бар, кыбырап үй салып койгонго жарабайт, Анан бирөө бара калса эле, мынча балам бар, анан бизге үй беришиңер керек, андай кагылып кетен өзүң кыймылдабайсыңбы? Жок андай. Анан кредит алат. Аны эртең кантип төлөйм дегенди билбейт. Тойго сапырат, түгүнтү сокурат. Анан мен кредитими кечкиле болбосо өзүм өрттөнүп өлөм деп үйлөрмандык кылат. Ушундай акыбалга жеттик да. Элди ушуга көндүрүп койду. Массалык түрдө эме баары эле ошондой эмес, ушундай адат болуп калды да. Анан ушуну биз рынок деп коебуз. Бул рынок эмес, кагылып кетейин. Акылың багланбаса, рынокто биринчи орунда. Башка өлкөлөрдө, башка мына рынок өнүккөн жерлерде акыл биринчи орунда турат. Мына акылдын баарын мына технология, ушуларга сарпталып атпайбы? Ошон үчүн алдыга өнүгүп кеткен нерсе. Анан эми мындай.
биз идеология жөнүндө да айтып атпайбызбы? Кыргыздын идеологиясы жок. Ушундан курудук. Илгери идеология бар эле. Анан андаймын деди. Өзү дүйнөдө мамлекеттик идеология деген жок. Болбойт. Муну Советтер Союзунда эле чыгарган. Ошолор государственный идеология болчу. Марксизм, ленинизм, анан андай мындай. Ушул мамлекеттик идеология ушундан сол жакка бассаң атууга кетесиң, оң жакка бассаң атууга кетесиң, түз жүргүн деп. Бир гана идеология бар дүйнөдө, жеке менин көз карашымда. Бул улуттук идеология. Улут. Ал улуттук идеология деген эмне деп эле асмандын башын издеп, тияка барып издеп келди. Японияга барышты, тияк Түркияга барышты, аяк буяктан караштырып келди идеология. Идеология деген ар бир элдин атында эле турат. Ошол элдин, улуттун атына байланыштырып, бардыгын ошонун тегерегинде түздөш керек. Кыргыз деген сөздү алып сал, кайсы идеологияны кылат? Улуттук идеология деген. Кыргыз деген сөз турганда, ошол улут турганда, ошонун тегерегине ар кандай идеяларды, ар кандай жакшы, мыкты, өнүккө турган прогрессивдүү идеяларды ошонун тегерегине байлаш керек. Ошол калганы көп эл жөн эле мыйзам менен жашап атат. Аны идеология деп айтпайт. Мыйзам ушундай жазылган, эреже ушундай жазылган, ушуну аткарыш керек. Болду. Анан биз деле кабыргабыз кайшып эле каңырыгыбыз түтөй берет. Идеология жок болуп кетти, кокуй антты минти, кокусундай болгондо азыр минтет элек, антат элек деп. Идеология деген мурдубуздун ичинде эле турат. Кыргыз деген. Эгерге эмне керек? Ошо тил керек. Тилди билиш керек. Туурабы? Илгерки ата бабалардан калган жанагы көркөм рухий мурастарды сакташ керек. Ошолорго кам көрүш керек деген. Ошонун ичинде эле жанагы Манас, башка дастан, эпостор, ушулар жөнүндө, жалпы маданият жөнүндө. Ошол идеология. Анан жөн эле асмандын башын сүйлөп, андай мындай дей бергенден пайда жок. Эсенбай ага, биз эми Манас жөнүндө, манасчылар жөнүндө, тил жөнүндө, идеология жөнүндө айтып келип, анан аягында эми ошонун баарына акча керек дедиңиз. Акча тапканда гана, акыл эмгеги бааланганда, акча менен бааланганда да гана бирдеме болот дедиңиз да. Анан эми бул темадан четтегендик эмес, бирок акча табуу маселеси, өлкөнү акчалуу кылуу, адамдарды акчалуу, байманалуу бир жашоо кылуу маселеси жөнүндө кичине багыт бурулуп калды. Ушу бүгүнкү күндөгү болуп аткан жанагы өлкөдөгү экономикалык реформалар, жолдор салынып атат, ипотекага үйлөр берилип атат, адамдардын жашоосуна мына жакшы шарттар түзүлүп атат деген нерселерди сиз эми журналист катары деле, публицист катары деле байкап атасыз да. Ошондой өзгөрүүлөр болуп атабы же бул тек гана мындай бир көбүкпү? Эми мындай да, Ден Сяопинден сураган турбайбы? Париж революциясы жөнүндө пикириңиз кандай десе, Париж революциясынан бери аз эле убакыт өттү, азырынча аны муну айтыш кыйын деп. Анын сыңарындай мына азыркы бийлик эми таяктын экиси болот да сөзсүз эле. Жаманы болот, жакшысы болот дегендей. Тиги колунан келгенин тырмалаңдап жасап атат. Көчөлөрүн түздөп атат, жолун салып атат, мектептерин куруп атат, анысын мунусун нетип атат. Дагы башка ири долбоорлор бар, ошону ишке ашырабыз деп атат. Жакшы, баары болсун. Элдин баарына жагып атат. Жакса, жаксын дегендей. Анан эми ошондо бул азыркы режим, азыркы эмне деп аталат? Муну кантип айтсак болот? Мамлекеттик капитализм дейбизби? Же башка дейбизби? Мамлекеттик демократия дейбизби? Же башка аты барбы? Кантип атасак болот? Эми муну акырын анан тарых өзү ордуна коет деп ойлойм да. Убакыт көрсөтөт турбайбы? Убакыт көрсөтөт да. Кандайдан каерден кеткен андай. Эми көбүн көрбөдүкпү? Акаевдин учурунда мына биз коммунизмге эртең жеткени калдык деп күндө эле күпүлдөп мактап атышпады.
А бирок 93 жылы мен жаздым эле ушу эмнеде жанагы эмнеге биз бандократияга баратабыз деп. Капитализмге эмес, рынок эмес, биз бандократияга баратабыз. Банда дегенибиз бандит деген. Бандит да ошолордун ыкмасы менен баратабыз депчи. Себеби жанагы биринчи менчиктештирүү келгенде эчтеме кылбаган жөн эле ошол жерде жүргөндөр жөн эле бөлүштүрүп Колхоз совхоздун менчигиндеги бөлүштүрүп албады. Бул жөн эле таламай болду. Бир ойлонуп койгон жок. Эми анан ошол кезде жөнөкөй эле кол оорутпай, белин жоорутпай отуруп жөн эле байып алгандар бүгүн эми мына бир жагынан мен туура көрөм, ошолорду кустуруш керек чын эле. Бекер келген байлык данын баары. Анан эми айта берсең сөз көп дегенде бирөө айтат. Мына силердин жасап аткан ишиңер мына бул жөн эле кыргызды карактоо деп айтсам, рынок деген мындай болбойт десем, мени карап айтат, сен тигинчени окудуң беле деп тиги баланчаны. Ал ошентип айтып турду дедим. Өзү Сауд Арабистан бирдемелерди алып келип анан сатат экен да берди. Мен айттым, сен кыргыз тоноп атпайсыңбы? Тегерден ошо баага алып келесиңби? Ага алып келбейсиң. Андан арзан аласың, анан жолго мындай чыгым кетти деп кошосуң. Алып келип анан кыргызга сатасың. Кыргызга сатпай башка жака апарбайсың, башка рынокко. Бай өлкөлөр бар. Эл бар, ошол жака апарып сатпайсың. Мына ушуну силер рынок дегенди түшүнбөйсүңөр деп ойлосунган адамдар болгон. Ошолор байыган, эчтеме кылбай туруп. Мен бир жагынан туура деп эсептейм. Ошолордун бар мурдунан сыгып алыш керек. Эсенбай ага, сиз бул маектешүүдө улуттук баягы дөөлөттөр, манас, тил, идеологияны айтканыңыз менен сиз элдин көпчүлүгү балким билеттир, балким билбейт, көптөгөн жылдар бою ушул Америка Кошмо Штаттарынын Сенаты каржылаган Азаттык радиодо иштегенсиз. Азаттык радиосу болсо ушул Кыргызстанга демократиялык баалуулуктарды жайылтуу миссиясын жеткирүүгө аракет кылган бир медиа да. Анан ошондо кандай болуп калды? Бүгүнкү күндө Америкада демократия маселеси кандай болуп атат дегенде суроолор жаралып атат. Трамптын тушундагы демократия деген кандай болуп атат дегенде суроолор жаралып атат. Биз болсо үлгү тутуп демократия десе Американы карап келбедик беле. Азыр ошондо бизде кандай парламентаризми деле, демократиясы деле ишке ашпай калды. Мындай да. Мен башында эле ушундай көз карашты элем да. Бу демократия дегенде эле чоң жомок, улуу жомок. Аны ошол демократияны түзгөн адамдар, ошол Американын башында турган, ошонун түбүн түптөгөн адамдар айтып кеткен. Неме Медисондун айтканы бар, бу карабай турган демократия болбойт деп. Ал өзүн өзү өлтүрүп карып турат. Ар бир иретинде жаңыланып турбаса ал демократия өлүп калат депчи. Анан биз эми баягы азаттыкта көп учурда мындай болду да, элдин эми баягы түшүнүгү ошондой экен. Болгонун болгондой айтасың, туурасын айтасың, бул оппозиция, батыштын сөзүн сүйлөйт булар, андай мындай деген. Батыштын эч кандай сөзүн сүйлөгөн жокпуз. Ошол эле мына аксы окуясы, ошол эле кумтөр боюнча, ошо башка маселелер боюнча биз билгенибизди, акылыбыз жеткенди айтып аттык. Мына туура эмес, Кыргызстанга бир кылайган пайдасы жок деп. Өзгөчө мына Бакеевдин учурунда конституциялык соттун чечими менен бекитип бербеди жанагы келишимди. Эми бул дүйнөдө жок да мындай нерселер. Эми ушуну айтсаң, анан оппозиция, булар Американын сөзүн сүйлөйт. Американын сөзү эмес анда. Анан неме?
азыркы демократия мына Рим клубунун 19-жылы чоң доклад чыкты. Ошондо жалаң ашыл жерде капиталисттер отурат. Рим клубунда. Ошолор капитализмди сындап атат. Бул капитализм болбой калды дейт. Башкача капитализм керек бизге деп. Анан ошол капитализмге кандай идеологиялык бир түркүк болгон, чамгарак болгон демократия жиндеп баратат деп. Мындан таптакыр башка эмнеге кетиш керек депчи. Мына 2019-жылы чоң Let's go деген кана кеттик деген эмне менен чыкты. Ошондо айтып атат, азыркы системадан башка системага дүйнө өтпөсө бул кыйын болуп калат деп. Анан Американын бирден бир демократиясы ушул үлгүлүү, ушул эталон деп өздөрү айтар эми Американын пропагандасы. Бирок кичине акыл эс калчаган, анча мынча бирдеме билген, ойлонгон адамдар эч качан антип айта албайт. Дүйнөдө идеалдуу эч кандай демократия жок. Ал жерде эле өзгөрүп атпайбы? Республикалыктар келсе башкача саясат кетет, демократтар келсе башка саясат кетет. Ошол идеология деген мына ушул болбойт. Жанагы неме деген бар. Америкалык эле чоң илимпоздор мындай болгондой сүйлөгөн, Ана кыргыз айткандай кара кылды как жарып эле айткан акылмандар, интеллектуалдар бар. Ошолор айтып атпайбы, идеология деген дейт, бул дарыны ууга айлантып бере турган каражат дейт. Дарыны ууга. А бизге дейт, ууну дарыга айланта турган идеология керек дейт. Ошол кайсы идеология? Аны ар ким өзү табыш керек деп атат да. Анан батыштын идеологиясы анан андай мындай деп бакылдай бергенде батышта деле толуп атат. Жана көкмөйлөр, идиоттор, ачыгын айтканда. Бирок ал жерде бардыгын кичине кармап тура турган тап бар. Кичине анча мынча билими бар, анча мынча көзү ачылып калган катмарда бир 30 ушу 40 жалпы калктын ушундай тегерегин түзөт да. Жалпы коомду кармаган ошолор. Калгандарын эле көрсөң идиоттор көп. Мындай орусча айтканда. Алардын деле өзүнчө нелери бар. Алар тиги башы казандай болгон байгамбарлар эмес алар. Эң жаманы биз ошолордун жаман жагын алып, жакшы жагын ала алабыз. Мен суроолордун баарын берип кеттим Эсенбайга. Бир суроо менен жыйынтыктайлы. Бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанды акыйкат башкарып атабы же күч башкарып атабы, акча башкарып атабы? Бул кыйын маселе, кыйын суроо. Менимче үчөө тең бар ушу фактор. Күч да бар, акыл да бар, анан акча да бар. Анан кайсынысы үстөмдүк кылып кетип атат? Аны айтыш кыйын. Себеби мындай да, бул үчөө тең болбосо бир да мамлекет боло албайт. Ыдырап тарап калат. Ошол Америкаң деле ошондой. Европаң деле ошондой. Бардыгы эле ошондой. Эми анан болгону мунун натыйжасы кандай болот? Кеп ошондой. Ушул чоң рахмат. Мен суроолорун бердим. Өзүңүздөн да айтайын деген бир кандай нерселер. Болду, рахмат. Жанагы Манас жөнүндө жанагы жомокторду Манастан миф чыгарып, ушуну жөн эле элге жайылтып, жок жерден бирдемелерди чыгарып, анан ошолордун баарын кыргыз үчүн иштеп аткан, кыргыз үчүн күйүп аткан адам катары жалпы эл кабыл алып, ой түкүнчө айтып атпайбы, андай мындай деп. Анан эл деген дагы кичине билимдүү болуш керек да.
көзүн ачылыш керек, жана просвещенный деп коет го. Бизде деле ошо жок эле дегенде 20% калктын 20%. Ошондой бир деңгээлге жетсе кыргыздын калктын, анда көп нерсе өзүнөн өзү оңолмок. Ошолор кармап түздөп бардыгынчы алып турмак. Мына совет мезгилинде баары эле пайгамбар болду дейсиңби? Пайгамбар болгон эмес. Ошонун ичинде акылдуу кишилер, мындай билимдүү кишилер болгон. Ошолор башкарып, ошолор түгүндөй болуш керек, андай болуш керек деп айтып турган кишилер болгон ошо. Анан ал кезде демократия жок эле, эч ким анча эмес, мынча эмес, ал болбогон сөз. Көп нерсени тарыхты билбей, дебей эле айта берген кишилер бар да. Маселен Сталин жөнүндө эле көп нерсени айтып атат. Сталин 40-жылы, 39-жылы бекен чоң амнистия жарыялаган. Жанагы жөн эле кулакка кетти деп анын бардыгын нетип берипсиңер. Түрмөлөр келип атпай кетти деп. 39-жылы биринчи амнистия. Аны эч ким азыр айтпайт. Ушундай сыяктуу бул тарыхтын бүктөмүндө калган, эске алынбаган көп нерселер бар. Эми иши кылып кандай болгон күндө дагы кыргыз бүгүнкү абалында калбайт. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, баары бир өзгөрөт. Бизден кийинки муун, бизден кийинки жаштар кантип эле ошо бизден түркөй чыгып калсын, түркөй болбойт. Алардын өзүнүн ойлоп тапкан өзүнчө маданияты болот, өзүнчө бир ушундай бир катмары болот дегендей. Болгону ошол жаңы муун келаткан, өсүп бараткан кыргызды өзгөртүп ала турган муун болгону эле ошо кыргыз деген аттан танбаса, кайтпаса, ошого байланса деген гана тилек. Калганын бардыгын эми ал 7 кабат темирден коргон куруп алсаң дагы бу дүйнөдө жүрүп аткан процесстерден, тигимнелерден аман кала албайсың. Биздин баягы тилге, манаска, идеологияга байланышкан сөздөргө мындай жакшы логикалык чекитти койдуңуз. Атайын келип бергениңиз үчүн, пикириңизди билдиргениңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Ден соолукта болуңуз, жашооңузда береке болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Өзү мындай болуш керек да. Эрнис. Көп кишилер нетет, баягы против теченийчи, Агымга каршы. Эл кантип нетет, анан эл эмне деп айтат. Жанагы Монтесканын эмнеси бар, персидский письма деген. Ошонун башында эле жазып атат. Эскертипчи. Ушуну жазайын десем кээ бирлер минтти, анан антти, мунун болбойт деди. Мен алардын баарына урдум, түкүрдүм. Мен оюмда ушул нерсе бар, ушуну жазып коем. Бирөөгө жакса жагат, жакпаса баштабайт. Адам өзүнүн билгенин, өзүнүн көз карашын айтып коюш керек. Айтып туруш керек да. Анан ошого биздин бийлик кичине эркиндик бериш керек. Анан туура эмес айтып койдуң деп эле анан баса калып пурпуратып эле анан кийин. Бизден мунун болбой кетти, муну блогер, слогер дегендер вообще. Бүт барын бузду да ушулар. Булар да акча. Блогерлер таланттуу журналисттерге караганда бай. Амне? Акча. Сени минтем, анан антип коем деп коркутуп акчалатат. Ушу бул болбогон нерсе да. Сиз менен эми маектешкенде улам бир тема чыгып эле кызыктуу боло берет экен. Кийин дагы буюрса, Кудай ден соолук берсин. Анан башка эркиндик темасында, бул рынок темасында өзүнчө бир сүйлөшөйүн деген бир ниетим бар. Буюрса. Рахмат. Чоң рахмат. Аманчылык болсун. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.